эле 3 жыл Болбой калды, бүгүн операционный бош эмес дейт. Бир сомдон болсо дагы жардам берип коюшуңарды суранат элек. Кудай кааласа ушул менин неберем дагы жакшы болуп. Оору көп, ден соолук бер. Бүгүнкү күндө ден соолугунан жабыркап келген бөбөктөрүбүз көбөйүп жаткандыгы жанды кейитет. Бул жолку биздин каарманыбыз сиздердин жардамыңыздарга муктаж болгон Канушбек уулу Ахмет. Ахмет жаш болгонуна карабай, оору илдеттин түйшүгүн тартып келүүдө. Апасынын айтымында анын далышы шишип, жан кейитерлик абалга жеткен. Оштогу дарыгерлер онкологиялык оору болушу мүмкүн деп Борбор шаарыбыздагы ооруканага жиберилген. Келген күнү эле врачтар көрүп, бул диагнозду көрүп туруп эле баланын бул эмеси лопаткасы полный пораженный болуп кетти. Биз сразу колун кесип салабыз деп айтышты. Анан мен кантип эле колун кесип саласыңар, мындай тазалап калтырсаңар болбойбу, өспөйбү десем эле врач айтты, эмне сага бала керекпи же биз рак менен күрөшөбүз. Баланын колун кесип, баланын ден соолугун сактап калыш керек dedi, өмүрүн сактап калыш керек. Баланы ач каран коюп наркоз айлатты, ошону даярдап атсам эле болбой калды, бүгүн операционный бош эмес дейт. Дагы кийинки неделе ошентсем дагы бош эмес дейт. Ошентип эле 3 неделя өтүп кетти. Анан баламдын колундагы опуху уже чоңоюп кетти да. Барган сайын балам колун көтөрүп басып калды. Точно диагноз кое алышкан жок, вопрос менен коюшту да. Анализибиз, Москвадан келген анализибиз 1 айда келди. Ошол келгенде мына саркома Юинга 3-стадия деп келди да. Ал эми текшерүүдөн кийин дарыгерлер сөөк менен эттин ортосунда рак бар экенин айтышкан. Бөбөктүн ата-энеси чет элдик дарыгерлер менен да байланышкан. Анан биз мүмкүн болушунча балабыздын лопаткасын кантип сактап калсак болот экен деп уже ага чейин изденбей аттык эле, анан экөөбүз издеп баштадык. Бул Израиль менен сүйлөшүп аттым, мен Турция менен сүйлөшүп аттым. Бул ошол көп практикадан өткөн профессорлор менен сүйлөштүк. Алар ошо сактап калабыз, пораженный болгон сөөктү ошо азотко салып, тоңдуртуп, бүт бардыгын химия менен өлтүрөт экен ал. Ахметтин атасы хирургиялык операция жасатуу үчүн 50-60 миң долларга жакын каражат кетерин жана Кыргызстанда мурда мындай операция жасалбагандыктан практика кылуудан баш тартып, чет элдик дарыгерлер алып келүүгө макулдашкандыгын белгиледи. Азыркы учурда 6 химиясын алып бүттү. Алып бүтүп, жакын 14 же 15 февралда Петкатыга чөбүз. Анын суммасы $1200 экен. Бишкекте бир эле жерде бар экен. Андан кийин бизге хирургический операция болот экен. Химияга, 6 химияга биз 6 айдан бери ушул жердебиз, Бишкектебиз. Где-то 620 миң сомдун тегереги кетти каражат. Ага бизге тууган урук, анан өзүбүздүн да аз-маз каражатыбыз бар. Бир тууганыбыз, айылдагы жердештер баары жардам беришти. Баарына рахмат, Алла ыраазы болсун. Азыркы учурда хирургический операция болот деп атышат. Ага 50-60 миң доллардын тегереги сурап атышат. Шартка байланыштуу Түркияда мондой ситуация болуп аткан үчүн квота жабык болуп атат. Бизге бир эле оптимальный варианты азыр ал жактан 2 профессор алып келиш керек болуп атат операциягачы. Бул жерде эч бир операция мондой лопатада болгон эмес экен. Ошо Түркияга азыр мондой болуп аткан үчүн Израилге которушу мүмкүн да, если алар алып келип бере албай калышса. Анан ошого бизде азыр 50 миң доллардын тегереги деп бааланды операциясынчы примерно. Азыр бизде 10-11 миң доллар чогулду. 2-3 фонд бизге каржылап берди жардам. Дагы 2-3-4 фондторго кайрылдык. Кыргыз элиме да кайрылат элек, ошо кайрдегер карабай, ушу балабызга 1 сомдон болсо дагы жардам берип коюшуңарды суранат элек. Көп түкүрсө көл болот дегендей, ошо 1 сомдон болсо дагы же болбосо ушу видеолорду хотя бы таркатып, поделиться кылып дегендей, ушундай кылып берсе да бизге азыр чоң жардам эле да.
чоң энеси буга чейин мындай ооруну көрбөгөнүн жана небересинин ушундай илдетке чалдыгып калганына жаны кейип, кайдыгер карабаган жарандарга кайрылуу жасады. Ушу кайрымдуу элиме мен эң биринчиден ыраазычылык айтамын. Бизде bunday ооруларды биз эч уккан эмес элек, түшүбүзгө дагы кирген эмес эле. Ушу элим бар экен, журтум бар экен, миң мәртебе ыраазымын. Ушу неберем жакшы болуп кетсин. Не дейм, ушунун катарында мен эң биринчиден ушу айылым Кызыл Абад айылындагы Россияда иштеп жүргөн мекендеш балдарыма, туугандарыма, дос жарларыма, аяштарыма бардыгына ыраазычылык билдиремин. Мен көп нерсени укпадым эле, бул жакка келип Бишкекке келип уктум. Силерден Алла ыраазы болсун, тапкандарыңарга барака, пайыз берсин, не тилесеңер тилеген ой максатыңарга жеткиле. Кудай кааласа ушул менин неберем дагы жакшы болуп, ушу элим, жерим деген Кыргызстанды коргогон балдардан болсун. Силерден бардыгыңардан Алла ыраазы болсун. Жана белгилей кетчү жагдай, Ахметтин видеосун колдонуп, белгисиз шолуундар акчал чогултууга аракет кылышкан. Колдоо көрсөтүүдөн мурда ата-энесине байланышып, тактап алууну сунуш кылабыз. Анан элим, мен силерден суранып кетерим, ушу силердин небереме берип аткан ихсандарыңарга, садакаларыңарга ыраазыбыз. Кече биз отурган жерибизден эле бир мошенниктер Сбербанк деп башка эле бир немеден коюшуптур. Ошол номерларга салбасаңыздар, алданбасаңыздар, ошол жерде мен балдарымын, келинимин, чоң баламын, өзүнүн бир тагасынын Сбербанктары бар. Ошолорго салыңыздар. Турмуш кайда гана алып барбайт. Мына ушундай жашоонун жаргылчагына тартылып, тормуштун оор сыноосуна кабылган жарандарга жардам колун сунууга ар дайым даяр. Сокол Медиа YouTube каналы жаргылчак берүүсү болду.